Ишкананы негиздеген ишкер чүйдүн кулуну Бакыт Мамыров узак жылдар бою Россия менен Украинада ишкерлик кылып, бир топ ийгиликтерди жараткан. Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү көрүп, өз мекениме кызматымды кылайын деп келген ой тилек аткарылып, азырынча 40ка жакын адамды жумуштор менен камсыз кылып, ийгиликтүү иштеп жаткан убагы. Все производство начинается с этих гранул. Бул кадимкеле баарыбыз пайдаланып, анан ыргытып ийген желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетип, азыктар салынуучу мүшөктөр менен чөп таңгактоого керектүү жиптерди чыгарып баштадык. Ишибиз башталганда чүйдүн губернатору Канат Жумагазиев келип, Кыргызстан үчүн мындай ишканаларды ар тараптан колдоо керектигин айтты. Жергиликтүү бийлик биздин ишканага ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Учурда ишканабызда 38 киши жакшы эмгек акы алып иштеп жатат. Ишкер аталган ишканага 2 миллион 300 миң долларын салып, улам четинен ишкананы керектүү заманбап жабдуулар менен жаптып, кеңейтсем деген тилеги бар. Эгерде буга чейин Кыргызстандын фермерлери чөп таңгактоочу жипти Россия, Казакстандан 2800 сомго алса, ишкана 600 сомго 2200 сомдон бере баштаган. Бул жерде эмгек кайнап, ал жердегилер үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Шарт абдан сонун, мага жагат иштеген. Жумушу да жеңил, 4 мал тамак ичебиз. Эртең менен келгенде обязательно кофеден баштап, отношениялар да жакшы бизге. Мага жагат абдан иштеген. Эмне жумуштарды кыласыз, көрсөтүп бере аласызбы? Биз эми мондай мүшөктөр келет да. Ушул мүшөктөрдүн баарын булар даяр болуп жактан тигилип келет, этектердин баары тигилип келет. Биз болсо могу баштарын алып эле, баарды тигип дайындап беребиз буларга. Ишкана Москва району же Чүй облусу үчүн эле керек эмес, Кыргызстан үчүн керектүү. Жергиликтүү бийлик ар тараптуу жардамдарды берүүгө даярбыз. Биздин канча тургундарыбыз иш менен камсыз болуп, үй бүлөсүн багып жатышат. Президентибиздин дагы талаптарынын бири ошондой эле Чүй областында ыйгар муктуу өкүлү Канат Сагыновичтин жардамы менен ушул 1 май айыл өкмөтүндө ушул Агро KG коомдук ишканасынын бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 30дан ашуун бүгүнкү күндө жумуш орду менен камсыз болгон. Буга чейин мисалы жанагы мешокторду, анан шпагат жиптерди Россиядан, Казакстандан, башка жерлерден алып келген болсо, мына азыр эми бизден чыгып, Москва районунан чыгып, өзүбүздө чыкканы бул өтө жакшы болуп атат. Сапатын деле көрүп атасыздар. Мамлекет башчынын саясатын колдоп, желим баштыктардын ордуна кагаз баштыктарын чыгарып баштайбыз деген ниетте иш жүргүзүп жатабыз. Ал үчүн долбоор даярдалып, тиешелүү иштер жүрүп жатат, дейт ишкер. Хорошо, вот сейчас он у нас на заводе работает. Чет өлкөлөрдөн алган тажрыйбаларым өз жеримде жумуш жүргүзүүгө чоң жардамын тийгизүүдө. Экологиябызды жакшыртуу максатында башталган мамлекеттик саясатты колдоп, ишканабызды кеңейтип, сапаттуу кагаз баштыктарын чыгарып баштайбыз. Анан акырындык менен бөлөгүчтөргө өтүү ниеттерибиз бар. Эң башкысы эли жерибизге пайдабыз тийип турса, чоң олжо. Учурда кайсы жерге кандай ишкана куруу керек? Ал максаттуу. Чүй облусунун ар бир район айыл аймагына тиешелүү тапшырмалар берилген. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.